Стационардан 10 жаран чыкты. Аналардын результаты таза чыкты. 5-өө Ош областынан, 5-өө Жалал Абадтан. Ал убакыт боюнча бизден 54 жаран чыкты, жакшы болуп чыкты. Анан кийин тастыкталгандардан 201 аял киши, 176-сы эркек. Жаңы тастыкталганда алардын ичинен 25 киши аял, 13-ü эркек. Жашына карата балдар 15 жашка чейин 38-ди түздү, 16-дан 19-га чейин 12-ни, 20-дан 35-ке чейин 90, 36-дан 55-ке чейин 141, жана 56 андан улуулар 96-ны түздү. Бүгүнкү күндө стационарда 318 жаран жатат. Анын ичинен 11-и оор абалда, 6-сы реанимацияда. Анализге түшкөндөрдүн саны 24885. Бүгүнкү күндө 24356 анализ жасалды. Мен айта турган нерсе, мына мурда жетишпей калып, жүйөлүү себептер менен реагенттер жетишпей калып, өз убагында жасай албадык эле. Кечеги күнгө бардык мурда алынган анализдер бардыгы такталып чыкты. Bir күндө 1674 анализ жасалды. Катнашкандар боюнча бүгүнкү күндө 6537 адам, анын ичинен биринчи категорияда 1178 адам, экинчи категорияда 5359 адам. Кыргызстан боюнча обсервацияда 1025 адам жатат.